Сиңдим Сирияга өз каалоосу менен кеткен жок. Дайым сиңдим 2 баласы менен үйдө отурат. Барсам эле жок күйөөсү. Байланышка чыгып, биз ушундай Сириядабыз. Биз билген жокпуз Сирияга кеткен сиңдимдин. Өзү да бизге эч нерсе айткан эмес. Күйөөң каякта деп сураса, күйөө ошондой өлгөн кишилерди алар жихад деп айтат экен да, шихат болуп кетти деп айтты. Экинчи күйөөсүнөн бир кызы бар. Ал күйөөсү да каза болуптур. Ал күйөөсү каза болгондон дагы 4 ай 12 күн аза күтүп, андан кийин 3-чү турмушка чыгып, андан уулу бар. Ал күйөөсү да казак болгон экен. Палаткада турат. Турмуштары аябай начар. Суусу сатып алма. Өзү да билген жок да, бул алдануу адашуу жолу менен кетти да. Алдануунун курмандыгы болду деп ойлойм да. Эгерде балдарыңардын, бир туугандарыңардын жүрүм турумунда туура эмес нерсени байкасаңар, ошол нерсеге көз жумуп койбостон териштиргиле, сүйлөшкүлө, түшүндүргүлө, туура чечим кабыл алууга жардам бергиле.